Амансыңарбы, жомок угуучу досторум. Бүгүн силерге алкыш жомогун окуп берейин. Илгери бир дүйнө кор адам болуптур. Мал мүлкүмө зыян келтирет, тамак ашымды ичип кетет деп элден бөлүнүп бир ээн коктуга бөлүнүп барып жалгыз жашайт. Ал коктунун төрүнө жайлап, жакасына кыштап, малын багып жүрө берет. Күн сайын ченеп тамак жасап, малынын туягын көбөйтүү менен алек болот. Ошентип жүрүп каарыйт. Кемпири да алдан күчтөн кете баштайт. Бир күнү алардыгына чоочун жолоочу келет. Жолоочу алыс жол бара жатканын айтып, тамактанып, тыныгып алгысы келгенин баяндайт. Дүйнө кор абышка кемпир адатынча: "Биз сени кондура албайбыз. Араң жан сактап жаткан бизди коюп, ылайыктуу жериңди таап конбойсуңбу? Карыган адамдарды кыйнаба" дешет. Алар бул жолоочу эмес эле мал уурдап жүргөн немеби деп ойлошуп, тамак да бербей коюшат. Бирок жолоочу да көгөрүп, керели кечке кезерип отура берет. "Жок дегенде улагаңарга эле жатып кетейин" деп суранат кечкиргенде баягы жолоочу. "Жатсаң жат" дешип, аргасыз уруксат беришет. Чарчап келген жолоочу тез эле уктап кетет. Тигинин катуу уктаганына көзү жеткен соң кемпири ченеп суу куюп, ченеп эт салып тамак бышырат. Тамак бышкандан кийин экөө шыбыш алдырбай иче баштайт. Экөө тоет. Эмнегедир казандагы тамак артып калат. Мындай кызыкка түшүнбөй, абышкасы кемпирин тамакты көп салыпсың деп жемелейт. "Тиги жолоочуга берейин деген экенсиң го" дейт абышка. "Жок, күндөгүдөй эле ченеп жасадым эле. Андан көрө сен мага көрсөтпөй кошуп койсоң керек" дейт кемпири. Ошол кезде уктап жаткан жолоочу ойгонуп кетет. Сураштырып, иштин жайын түшүнгөн соң: "Бул менин ырыскыма буйруган тамак тура. Коноктун ырыскысы өзү менен деген ушул. Мага бербейин дегениңер менен буйруган тамакка айла жок экен" деп тамактын калганын ичип жатып алат. Абышка кемпир ошондон кийин элден бекер эле бөлүнүп, жалаң мал деп тоодо жүрүппүз. Келген конок өз ырыскысы менен келе турбайбы? Андан көрө кайра эл арасына баралы деп 9 жолдун тоомуна келип конушат. Жолдон өткөн арып ачкандарга колдо бар тамактарын берип, элдин алкышын алат. Алкыш менен кемпирчел кайра жашарып, жыргап куунап эл арасында жашап калышкан экен.